Жыпар Исабаева, күтүүсүз коңгуроо. Аңгеме. Эртең мененки, алло, бул мен. Алматыдан чалып атам. Тез арада келе калчы. Мен сага ишти алып койдум деген күтүүсүз коңгуроо, капыл-тапыл айтылган сунуш менин жан дүйнөм эле эмес, турмушума да чакчылыкка түшүрүп тупулуң салып жиберди. Кандай иш? Дедим таң калып. Албетте министрдин иши эмес. Базарда контейнер иштетесиң, макулсуңбу? Койсоңчу, каткырып күлөм мен. Кызыксың Качанга чейин эле кагаз калемиңди тиктеп, итке минип жүрө бересиң? Элдей акча таап, бардар жашагың келеби? Келет да, бирок унчукпайм. Эртеңден калбай келип кал, дейт менин деле элдей болуп жашагым келерин билген курбум. Жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Эгерде келбесең ачыгыңды айт. Башка бирөөнү чакырам. Жок, кое турчу ойлоноюн, дейм оюмда, бирок унчукпайм. Трубканы коем. Башка ишке кетип калсам эле калем сабымдан, кагазымдан айрылчудай туюлуп, андайда жан дүйнөм куурулуп, жүрөгүм ачышат. Айлыгы аз болсо да, эртең менен ашыгып келип, кечинде кубанып кеткен ишимди кыйбайм. Бирок элдей жашоону ойлогондо, азыр эле Алматыга учуп жетким келет. Акыры мени бул туңгуюк абалдан чогуу иштешкендер менен курбу курдаштарым чыгарып кетишти. Эмнеси бар экен? Барыш керек. Мындай шанс дайым эле келе бербейт. Андай эле жазгың келип баратса, Алматыдан туруп алып деле жаза бер. Бирөө сенин калемиңди алып коюп атабы? Чын эле, дейм бир ойлоп. Эмне экен? Элдин баары эле чет жактарга барып, соода кылып жүрүшпөйбү? Алардын менден же менин алардан эмнем кем? Кеттиме? Бирок ичимде түтөйм. Анткени соода кылуу, болгондо да коңшу болсо дагы чет өлкөгө баруу иштөө менин оюма түгүл түшүмө да кирген эмес. Анын үстүнө өзүмдөн соодагер чыкпасын билчүмүн. Кандай жансың өзүң? Деди түшкөн маалдагы коңгуроо каккан курбум. Чайнап берген даяр ашты да жута албайсыңбы? Бул сөз мага аябагандай катуу тийип кетти. Акыры отпуска сурап, башкы редакторго арыз жаздым. Сен базарга барган сайын акчаңды алдатып же калдырып келесиң. Кантип анан соода жасайсың? Кечинде менин жаңылыгымды уккан жолдошум чалкасынан кетти. Башка түшсө байтал жорго. Кишинин жасаганын киши жасайт. Акыры аң сезимдүү адаммын го, аракет кылам да. Баятан өзүмдү өзүм алдап жууаткан жообума алда ынангасып калды. Ошол түнү ошентип соодадан тапкан акчаларыбызды кантип, каякка жумшаарыбыз жөнүндө кыялданып аттык. Дароо эле үй алалы, дедим мен. Жок, андан көрө ошол контейнерди арендага берип коюп, кесимиңди уланта бербейсиңби? Деди күйөөм. Айтор, соодагер санаасы менен байыт болуп, бир түндүн ичинде байып эле жатып калдык. Эртеси автовокзалга уулум узатып келди. Үйдөн чыгаарда кичинелери бетимден өп, көздөрү жашылданып, кол булгалап калганы кыйла жерге чейин элестеп, тамагым жашка муунуп, карегиме ысык жаш кылгырып келатты. Бирок уулума көрсөтпөш үчүн көзүмдү ирмебей чоң ачып, ар карап алып жашымды ичке жутам. Автовокзалдын алдындагы жол жээгинде кыркаар тарткан таксилердин жанынан түшүп калдык. Таксисттер бизди көрүп эле: Алматыга барасыңарбы? Дароо кетем. Кел эле отургула, деп колубуздан сумкабызды талашып, бири ары тартып, бири бери тартып дүрбөп калышты. Барчу жерине чейин жеткиресизби? Деп уулум айдоочулардын ырай бешинесине карап, ыманы ысыгыраагын издейт. Акыры мени алгачкы сапарыма алып баруучу автоунаада тандалып, жолго чыктым. Машина жуп-жөнөй береринде терезеден карасам, кечээден бери ал жакта же үйүңүз болбосо кыйналасыз го, же мурда кийин соода кылып көрбөсөңүз, барбай эле коюңузчу, деп аткан уулумдун карегиндеги каканактаган жаш тып этип кулап баратыптыр. Андан ары кармана албай кеттим. Балам көрбөсүн деп, баятан бери карегиме каткан ысык тамчыларым тыпылдап төгүлүп кетти. Мен жолду узак чыгар дептирмин. Бир аз жүргөндөй эле болгонбуз. Бир убакта машинелер кыркаар тизилип, пробка болгон жерге келип токтодук. Жолдун ары жагынан, бери жагынан чубап, жөө жалаңдаган эле адамдар. Булар эмне жөө кетип атышат? Деп таң калып үлгүргүчө, менин жанымдагылар да бир убакта дугдуңдап түшүп алышып, ошолордун арасына кирип көрүнбөй кетип атышты. Булар кайда баратышат?
desem айдоочу мени таңкала карап, "Сиз Алматыга биринчи жолу баратасызбы?" дейт. "Ооба." Анда түшүп тигилерди ээрчиңиз. Таможнядан өтүшүңүз керек. Билбеген иштин кордугу көчтөчү апам. Элдин артынан кирип алып, эмне кылаарымды билбей туруп калдым да, жанымдагылардын кыймыл аракетин акмалап байкоо салдым. Артадан алган алакандай кагаздарды толтура коюп, айнек терезелерге барып кол койдуруп, андан ары чыгып кетип атышыптыр. Кыргызстандан түшүп келген машинелер ошол чыга бериштен күтөт экен. Мен да бланка алдым. Таксиге түшөрүмдө курбум чалып, "Конокко барам деп жаз" дегенин эстедим. Айткандай эле, анда эмне максат менен баратасыз деген пункт бар экен. "Конокко" деп жаздым. Кагазды көтөрүп алып, анан терезеге келсем, формачан жигит кайра окуп паспортумду мени бир карап атып, "Алматыга эмнеге барасыз?" деди. Оюмда "Конокко" дегенди булар башкача айтабы, түшүнбөй атат окшойт деп, "В гости" дедим да, калпымды каректеримден окуп алчудай кайпактап, көздөрүмдү ала качып кеттим. Жигит мага ишенген жокпу? Дагы эле бүшүргөй карайт. "Канча күндө кери кайтасыз?" "Билбейм." "Неге билмейсиз?" "Отпускам бүткөнчө жүрөм го." "Кай жакта иштейсиз?" "Бишкекте." "Ким болуп?" "Журналистмин." Көлүгүмдү көрсөттүм. Аны да алып ары жак, бери жагын аңтарып көккө карады. Ушу азыр кайра артка жөнөтүп жиберчүдөй, анан калса таксим кетип калчудай чыйпыйым чыгып кетти. Анын үстүнө менден кийин кезекте тургандар да тыбырчылашып, "Бир балекети бар неме го?" дегендей, мени бутумдан башыма чейин сыдыра шектене карашып, көбүң шылың болуп жүдөп жиберишти. Кудай жалгап бирөөсү аңгыча, "Бизди өткөрбөйүңүзчү, балам ыйлап атат" деди. Бирок аны укпай калды окшойт. "Мейманга кимдикине барасыз?" деди формачан. "Курбумдукуна" дедим. "Кайсы директе турат?" "Билбейм, тосуп алат." Жарайт энди" деп ыргылжың болгон окшоп туруп, анан документимди сунду да, "Жолуңуз болсун" деди жылмайып. Мен эле эмес, артымда тургандар да деп жиберишти окшойт. Бирок баары эле мурда кийин келип кетип, көнүп калышкан окшобойбу? Бир тобу мен чай кайнап турган жерден бир нече көз ирмемдерди эле өтүп, түгүл машинелерине менден мурда отуруп кетишти. Таксимди араң таптым. Айдоочу эле эмес, жүргүнчүлөр кошо чыдамы түгөнүп мени уруша башташкан экен. "Кечириңиздер" дедим күнөөмдү сезип. Бир учусун алып, өз мекенимде калган жол аркылуу келатканым үчүнбү, чегарадан өткөндөн кийин деле өзүмдү тек гана коңшу айылга Хатыла шагамдыкына бараткандай бейкам сезип, канаттуу кыялдарым менен сабалап учуп келе бердим. Качан гана 2-3 жерден формачандар токтотуп документтерибизди кылдат карап, сүрөттөрүбүздү бешинебизге салыштырып, баштык үстүгүбүздү текшере баштаганда гана башка эл, башка жерде экенимди билип коруна түштүм. Мени Алматанын барахолка деп аталчу базарынан тосуп алышты. Курбумду көрүп, энемди көргөндөй сүйүнүп кеттим. Жанындагы арык чырай, орто бойлуу келинди "Бул Жанна" деп тааныштырды курбум. Бат эле анан такси кармап алардын квартирасын көздөй жөнөп кеттик. Шаардын кыйла четиндеги орус мүрзөлөр деп аталган күмбөздөрдүн жанына түшүп алып, бейиттерди аралап жүрүп отуруп чыга бериштеги дарбазаны сүзүп токтодук. Шаардын борборунда квартиралар кымбат. Бирди эки кылып акча табууга келген соң, үнөм керек досум, деген курбум алдыга баштап кирди. Короонун ичи тар болгону менен үй 2 кабат. Асты кандайдыр цех, үстү жатаканалар экен. 2 кабатка чыгып, көп эшиктүү узун коридор менен жүрүп отуруп, бардык шарты бар чакан бөлмөгө кирдик. "Бул квартира үчүн айына 60 000 теңге төлөйбүз", деди курбум. "Биздин акча менен 20 000 сомдой болот." "Ой" деп оозум ачыла түштү. "Анча акчаны кантип табабыз?" "Бул Бишкек эмес да", деди ал. "Бул жакта иштегендердин эң төмөнкү эмгек акысы сом менен 25-30 миңге жакын." Жанагы Жанна деген келин ушул квартираларда үй кызматкери болуп иштейт экен. Өзү Шымкенттик экенин айтты. Түнү бою сырдашып отурдук. Бир тууган эжелүү сиңдидей божурашып, сырдашып, тамашалашып отуруп, бир керебетке жатып алдык. "Эртең менен ушул боюнча чыксаң үшүп каласың. Алматы суук", деп өзүнүн тонун өтүгүн чечип берди. Эртеси Жанна берген калың кийимди кийип алып, курбум менен базарга бет алдым.
Базарга жуп кире берерибизде курбум токтото калып, мүмкүн болсо эки жагыңды элеңдебей эркин бас. Ананда сүйлөөчү болбогун, деди шыбырап. Эмнеге? Мен дагы өзүндөй акырын шыбырап сурадым. Эмнегедир жүрөгүм дүпүйүп, жагымсыз абалга келе түштүм. Жөн эле, кыргыз экениңди билсе полицейлер кармап текшере беришет. Кээде камап да салышат. Камактан чыгарыш үчүн миңдеген теңге бериш керек. Өз өлкөмдү эстеп ыйлагым келип кетти. Кереги жок акчаңдын, кеттим деп качып жөнөгүм келди, бирок намыстандым. Мекенинен кетип, үй бүлөсүн багып жүргөн миңдеген мигранттарды эстедим. Курбумдун баатырдыгына суктанып, көзүнө суктана да, аяй да, таң кала да карадым. Соода катарларын аралап унчукпай келебиз. Сатуучулардын да, сатып алуучулардын да жүздөрүнө карап коем. Тамчыдай болуп, дегеле кимиси казак, кимиси кыргыз экени билинбейт. Булардын көбү кыргыздар, деп шыбыраган курбум бир убакта келатат деп эмнегедир аламат келаткандай кароомдон аткый кармап койду. Ан сайын ким келатат деп үрпөйүп, кайына тегерегиме аңкаям. Айткандай эле 2-3 формачан жигит соода катарларын кыдырып, документ текшерип келатыптыр. Айрым сатуучулар орундарын таштай салып, туш келди качып, айрымдары үстөлдүн астына, товардын арасына жашынып, айрымдары формачандардын артынан салпактап ээрчип, жалдырап, ыйлап алышкан. Айтор эми эле тынч иштеп аткан базардын ичине заматта кыйсыпыр түшүп, халаама жүрүп кеткенсиде. Биздин базарларды эстеп, мындай көрүнүштү такыр эстей албай койдум. Тескерисинче бизде Кытай, Уйгур, Орус, Казак өңдүү улуттар контейнер кармашат. Ал эми башка жактардагы кыргыз мигранттарынын жашоо турмушу, миллет укуктары тууралуу кызыкпап турмун. Ушинтип ойлоп, эсмас туруп калсам керек. Бир убакта формачандардын бири менен көз учкундарым урунуша түшүп, ал эми түз эле мени утурлай келет да. Кужатыңызды көрсөтүңүзчү, деди анан өктөм. Курбумду карасам, ал жанымда жок. Эбак бызып кетиптир. Заманам куурула түштү. Документимди ага кошуп журналисттик күбөлүгүмдү сундум. Күбөлүктүн ары жак бери жагын карап, "Дурус, бирок базарда не издеп жүрсүз?" деди ишенбегендей карап. "Не болбойбу?" Жаным түтөп кетти. Кыргыз менен казак деген кыз алышып, кыз беришкен, комуз менен домбурадай бир тууган эгиз эл. Ананда билесизби? 30-жылдары казактар жардам сурап Кыргызстанга ооп барышканда боордоштору кучагын жайып, жылуу жумшак тосуп алышкан. Бирок Казакстандын азаматы болмаган соң бизде сауда кылууга немесе башка иштерди иштөөгө уруксат жок. Элибизге келген ар бир конак биздин заңдарды сыйлауга милдеттүү. Ынанып калдым. Мен ага анан Бишкектен ала барган жаңы эле чыккан китебиме колтамга жазып берсем, жүзү нурданып, кубанып кетти да. "Мен казак адабияты сыяктуу кыргыз адабиятын да сүйүп окуймун", деди. "Манастарың керемет кой. Шыңгыз аганын барлык чыгармаларын окугамын. Және сиз айткан достукка эки элдин адабияты, маданияти көпүрө болуп келген да. Бирок суруп салма акындар өлең айтып, ал кийин жазба түрүндө. Айтпакчы, сиз биздин жазуучуларды билесизби?" "Билбегендейчи", кубанып кеттим. Жана курбумдун кыргызча сүйлөбө камап коюшат дегенин унутуп салып, эми кыргыз экени менен сыймыктанып, казак полицейи экөөбүз эки элдин маданияты, адабияты, орток баалуулуктары тууралуу ал казакча, мен кыргызча кызуу сөзгө кирдик. Түгүл айрым макал лакаптарды ал казактыкы десе, мен жок, кыргыздардыкы деп талашып тартышып, соңунда ыр окуп, өлең да айтышып жибердик. Акырында кыргыз менен казак бир атадан эле тараса керек, анткени бардык жагынан окшош болуп атпайбы деп талашыбызга чоң илеп бергисин койдук. Бир убакта ал кыргыздарда күчтүү жас акын жазуучулар жок деп ойлаганмын. Акындары алкул менен таңсылган, жазуучулары шыңгыз менен битсе керек дегенмин, дейт. "Эмнеге?" дейм мен түтөп. Көрсө ал азыркы кыргыз адабият менен таптакыр кабары жок экен. Муну ал моюнга алды. "Тилекке каршы, мен да азыркы казак адабияты менен таанышкым келет", деп буга суусап турганымды айттым. Эртеси Ербол таң эрте шашкалактап, бир таңгак гезит журналдарды көтөрүп алып келиптир.